Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтөбө каналынын катталуучулары. Бүгүн 1-июнь 2022 жыл биз Куршап айылындабыз. Сондар Куршап айылында сатылуучу үй боюнча сиздерге тартып, көрсөтүп, маалымат берген аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен видеону ана чейин чогуу болуп, колдоо иретинде бирден лайк басып коюңуздар. Мына ушул Куршаптын Борбордук көчөсү, Айти Камчыбеков көчөсү сондар. Биз турган жер Советский көчөсү менен кесилишкен жерде турабыз сондар. Мына ушул Айти Камчыбеков көчөсү менен келгениңиздерде Советский көчөнүн кесилишинен Советский көчөдөн ылдыйраак жүрөсүздөр. Центральный жолго жетпейт тугандар. Центральный жолдон бер жака карай 100 метр, бул жактан үйгө чейин 100 метр ортолукта жайгашкан. Азыр биз дагы алда көрсөтөбүз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Бул жерде суу, свет бардыгы бар. Бардыгы мектептин жанында тугандар. Бул жакта өзүңүздөр билгендей эле Ленин 5 орто мектеби. Ал эми бул жактан бир аз жүрсөңүздөр Токтогул орто мектеби бар. Токтогул сатылган орто мектеби. Андан кийин бардык шарты бар тугандар бул жерде. Магазиндерге дагы жакын жерде. Азыр дагы алда көрсөтөбүз. Тугандар, мына ушул Айти Камчыбеков көчөсүнөн 150 метрдей жүрүп келесиздер. 150 метрдей жүрүп келгенде сол тарапта мына ушул жерде жайгашкан. Андан кийинки мына ушул Ош-Бишкек центральный жолу. Бул жактан бир 100 метр жүрүп келесиздер тугандар. 100 метр жүрүп келгенде оң тарапта жайгашкан. Бул жерден эң ыңгайлуу жери. Бул жака чыксаңыздар Ош, Жалалабад бардык жака маршруттук такси каттамдары дагы бар. Ал эми мындан бир аз жогору чыксаңыздар, бул жакта базарга каттаган таксилер бар тугандар. Үзүлбөйт. Бул жерден эч жака бардык жака каттамдар болот. Бирса азыр биз ичине кирип дагы маалымат беребиз. Бул жерге эң жакын жери Ленин 5 орто мектеби жакын. Андан кийин анын жанындагы Наристе бала бакчасы дагы жакын тугандар. Мына ушул жерден кирип келгениңиздерде тугандар. Бул жерде мына ушул турган үй. Андан кийин бул жагы участогу тугандар, огороту. Бул жерден сотугу 12 сотук жер тугандар, 12 сотук экен. Андан кийин бул үй бышкан кыш менен урулган үй. Азыр биз үйдүн ичин бир сыйра көрсөтөлү тугандар. Бул жерде киргенде эле жандай бир кочка десек да болот. Бул жерден азыр сиздерге дагы көрсөтөм. Мага жаккан жери дагы сон үй экен. Азыр бул жерден киресиздер тугандар. Бул жерге киргенде ортоңку комната. Бул жер көрүнүздөр. Комнатанын чоңдугу дагы чоң экен. Бул жерде ортолукта размери бир бул жагы 6 метрдей эле бар окшойт. Аябай узун экен. Бул жагы 3,5 чыгат экен тугандар, 4кө жакын. Андан кийин бул ортоңку бир комнатасы. Бул жер 4 комната үй тугандар. Кийинки ортодо бул коридорчосу. Бул жерде бүт ортодо коридор экен. Байкап турасыздар турган жери. Андан кийин бул жерден киргенде эле оң жакта спальня экен тугандар. Бул жагы спальня кылсаңыздар да болот экен. Мындай болуп спальня. Кийинки бул жерде байкасаңыздар эшиктери дагы аябай көп экен. Бул жер склад. Өзүңүздөр бир буюмдарыңыздарды ушул жерге койсоңуздар да болот. Склад экен. Андан кийинки бул жакта душу дагы даяр экен тугандар. Душу менен мына үстүндө аристону дагы бар. Аристону менен даяр экен тугандар. Андан кийин бул жакта негизи дааратканасы, мына көрсөтүп коелу. Дааратканасы ичинде бүт унитазы менен даяр экен. Жердеги туалеттин. Андан кийинки бул жагы уже жандай конок үй десек да болот. Конок үй. Бул таза көрүңүздөр. Кеңири бул жагы дагы. Бул жактан духовкасы да чыгып жаткан жылуулукка. Андан кийин бул жерде дагы бул жаккан жери дегеним бул жактан кирип келеткесиздер дагы. Кайра бул жактан айланып кетсеңиздер да болот экен эшик. Эки жактан тең эшик бар экен тугандар. Бул жери как кухня десек да болот. Тамактануучу жери. Ушул жерден отуруп, ушул жерден тамактана турган жер тугандар. Көрүңүздөр да. Андан кийин бул жагы кухня. Биз айланып кайра ортоңку коридорго эшик жака чыгып калдык. Айланып чыгып кетсеңиздер болот. Бул жерде дагы бүт ушул жерге эме болсоңуздар, тамак пышыра турган газ плиталарды коюп алсаңыздар дагы болот экен тугандар. Бул жагын көрдүңүздөр. Үйдүн размерлери так маалымат жок экен тугандар. Бул комнатаныкы где-то 3,5 3,5дай бар экен. 4кө 4дөй даже чоң эле комната экен. Көрүп турасыздар. Бул жагы уже бир 3кө 3,5дай бар экен. Бул жагычы, бул жагы 3,5, бул жагы 3 чыгат тугандар.
ошондой болот. Андан кийин спальныйдын бул размерлерин мындай бир сыйра көрсөтүп коелу да. Спальныйдын размери дагы бир 2,5-3 чыгат экен бул дагы же 3кө, бул дагы 3,5 экен эки чекесиндеги комнатасы. Мына ушундай. Андан кийинки бул жагы комнатасы эң чоң ушул кеңири комната мына ушул жер экен туугандар. Асты пол болуп жасалган. Көрүсүздөр. Кызыккандар ушул экрандагы номерге байланышасыздар туугандар. Биз азыр огород жагындагы көрсөтөлү. Бул жагы мына ушул огородто дагы кеңири экен туугандар. Көрүп турасыздар. Бул жака очоккана кылып коюптур эми аз-маз. Өздөрү да карап чоңойтуп алсаңдар болот экен. Бул жагы ошол чек арадан баштап ошол паркка уланат экен туугандар. Могул жакта Чынар паркты билесиздер да барыңыздар. Ошол паркка уланат экен. Көрүп тургансыздар да эшик бар экен. Ошол жака чейин да бир барып көрсөтөлү. Ошол эшиктен сразу эле паркка уланып кетет. Бул жерге ушул жактан деле мындай бала бакчага өткөзсө болот. Садикке, детсадка өтсөңүздөр дагы бардык жагына жакын экен туугандар. Жакын жерлер. Андан кийин ошол ортодо сарайы да бар экен. Отункана ушундай малга орто 2-3 малга же 1-2 малга ылайыктуу дагы орундар бар экен. Бул жагында гаражы, азыр ал жака өтөбүз. Дыйканчылык кылсаңыздар дагы болот экен. Мындай азыр көрүп турасыздар. Бүт ошол жака помидорлор эгиптир, жүгөрү, макаларды эгиптир туугандар. Бул жагында көрсөтүп коеюн. Бул жердин негизи мына парктын дагы келечеги бар. Буюрса бул жер парк чоңойгон болсо, бул жагындагы бир чайкана кылып, ушундай бизнеске ылайыкташтырып алсаңыздар дагы болот экен туугандар. Көрүңүздөр да, мына ушул чек арадан бул жака карап аягына чейин ошол жерге чейин барат. Азыр ал жакты да силерге көрсөтүп коелу. Мына ушул чек арага чейин ушундай болот туугандар. Мына астында тосуп турган чек аралар турат го. Ошол жерге чейин келесиздер. Бул жагы мындайынан сарайдын арт жагынан өтүп кетет туугандар. Сарайды көрүңүздөр. Сарай дагы бышык ыштан урулган. Андан кийин бул огороддун четине мындай даратканага 3,5 метр, 4 метрдей чукуп коюптур. Тереңдиги кыйла эле чукулуптур. Азыр ал жакта дагы суу кампага дагы даярдап койгонбуз дейт. Азыр дагы силерге көрсөтөбүз. Мына ушул жерди дагы суу кампа жасай турган кылып, суу толтура турган кылып, кампага чукуп даярдатып коюптур туугандар. Даяр экен. Бул жерге дагы бир аз чекелерин дагы тегиздеп туруп, цемент куйдуруп туруп, суу кампа кылдырып алсаңыздар дагы болот. Андан бул жагы негизинен гаражга окшош болгон экен. Машина койсоңуздар дагы болот экен туугандар. Туугандар, үйдүн размерин кадамдап бир өлчөп көрдүк. Туурасы 10 метр, узуну 12 метр чыгат экен туугандар. Өзүңүздөр да бир көрүп, кызыккандар ушул жерге келип көрсөңүздөр да болот туугандар. Келип көрүп, үй менен баалашып, үйдүн баасы туугандар 2,5 миллион сом. Бир аз кеми бар дейт. Ушул экрандагы номерлерге агабызга байланышасыздар дагы толугураак маалымат алсаңыздар болот. Биз бүгүн Куршап айылында сатылуучу үй боюнча маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга каттуу алаттер, подписка кнопкасын басып, коңгурачону басып койсоңуздар бизден келген видеолорду биринчиден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.